Патриоттук ырлар, өзгөчө сезим тартуулаган атмосфера. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен өткөрүлгөн «Менин мекеним Кыргызстан» аталышындагы кароосунак бүгүн жыйынтыкталды. Анда катышуучуларга жогоруда айтылган тема боюнча дил баян жазуу, сахналык көрүнүштөрдү аткаруу, ырларды жаратуу тапшырмасы жободо көрсөтүлгөн. Бактымды, жаңача таштадым кадамды. Чечкиндүүлүү кадам. Сынакка Ош облусунун 7 районунан тең мектеп окуучулары келишкен. Алар ар кандай тематикада өз өнөрлөрүн тартуулап жатышты. Бул иш-чара өлкө башчы Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын аткарууга алуу максатын көздөгөн. Облус башчысынын айтымында Байге фондуга өкүлчүлүктүн казынасынан 100 000 сом каралган. 7 районун арасында жүрүп жатат, азыр келди, командалар келди ушул жерде. Бул биринчиден ошол жарлыкты колдоо иретинде, экинчиден биздин эне тилибизге болгон колдоо, үчүнчүдөн ошол биздин окуучуларыбызды, биздин балдарыбызды мекенге же мекенди сүйүүгө тарбиялоо болуп дейт ошол. Кийинки жылы биз бунун форматын башкача кылып өткөзөлүн деген ойлор пайда болуп атат да. Себеби дегенде ар бир номерге, ар бирине берип коёбуз. Кийин мисалга бир команда, бир район чыкса, ошол аягына чейин ырдап, декламация айтып, бийлеп, анан бүтүрүп туруп, анан экинчи команда чыгаткан кылабыз да. Көптөн күткөн жыйынтык чыгарылып, ар бир номинациялар боюнча акчалай сыйлыктар жана дипломдор тапшырылды. Катышуучулардын айтымында сынак өзгөчө өткөн. Анткени изденүүнүн үстүндө иштеп, атаандаштарын жеңүү максат болгон дешет. Мындай иш-чаралар окуучуларга эле эмес, мугалимдерге да стимул болду. Бул өтө жогорку деңгээлде өттү. Ушуну уюштурган ушул губернаторубузга чоң ыраазычылык билдирем. Бул иш-чаранын негизинде балдарыбыздын таланты ачылды. Баягы айылда ааламга жол айылдан башталат дегендей таланттын баары айылдан чыгат. Мындай нерселерге катышып бул деген мектептин намысы, өзүбүздүн изденүүбүз, балдардын талантын ачуу. Калыстар тобунун курамын жалаң профессионал адистер түзгөн. Алардын айтымында окуучулар болгон таланттарын көрсөтүп, даярдыктары жогорку деңгээлде болгон. Тандоо да оңой болгон эмес. Баягы сөз бар го, маданият өнүкпөйүнчө мамлекет өнүкпөйт деген бул тастыктап турат. Ушул биринчиден ушул областтык администрация тарабынан 7 районду бириктирип, өтө жакшы деңгээлде уюштурушуптур. Аябай жакшы болду бул. Биринчиден обондуу ырларды, ошол патриоттук сезимдеги ырлардан 8 райондон катышса, эми өзгөн шаар менен кошо 8. Ошонун ичинде экөөсү гана аткаруучу болбосо, калганы баары автордук чыгармаларын аткарышты да. Аябай бул жакшы нерсе. Спектакль аткарган жерлеринде көрүп атасыңар, угулуп атат, аябай ушул жакшы образдарды жаратып атышат бул. Эске салсак, бул иш-чара Ош облусунда алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Эми жыл сайын өткөрүү пландалууда. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары. Ооган жеринде калса да жүрөгүм